ринг алып берди. Ушу бокстун талаасынын өнүгүшүнө Альянс Алтын көп салым кошот деп ойлойм. Только биз иштеш керекпиз, чемпиондорду чыгарыш керекпиз. Сиздерге Аллахтан разы болсун. Ушу талаастын жаштары деп жардам берип аткансыздарга. Маттарды, мыногу грушаларды баардыгын ушу Альянс, Талас Альянстан алдырдык, залды жасап алдык. Элдин сергек жашоосу Альянс Алтын компаниясында өтө маанилүү деп эсептейбиз. 90дон ашуун долбоор каржыланып, 30 миллиондон ашык акча каражаты каралды. Альянс Алтын компаниясы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду менен бирге Талас областынын спорт тармагын чыңдоого каржылык салымын кошуп келет. Быйыл фонд Талас шаарындагы өспүрүм балдардын спорт мектебин толук кандуу ремонттон өткөрүүгө жардам берди. Мектеп 2022 жылдын июнь айында өрт кырсыгынан улам жараксыз абалга келген. Компаниянын колдоосу менен азыр мектеп мурункудан дагы жакшырып, шарттары заманбап болуп калды. Двигаемся, работаем, спокойно. Вперед смотрим, бег жаппа, колуңар мындай эмес, мындай эмес. Мындай болсо печень өткөрүп жүрүң, мындай болсо бако өткөрүп жүрүң. Отап келдиңиз. Вот, работаем. Всем ясно. Нурлан Райапбаев бокс боюнча Таластагы белгилүү машыктыруучу. Күнүнө убактысын ушул спорттук мектепте өткөрөт. Машыктыруучу жаш мушкерлерди даярдайт. Нурлан Райапбаев ушул убакка чейин мындай шарттагы залда иштеген эмес. Азыр болсо баардык шарттары бар жерде кубануу менен чемпиондорду чыгаруунун аракетинде. Аябай катуу сүйүнүп атам. Чүгүр мондай зал вообще жок эле. Азыр область боюнча жок. Алтын Альянска да чоң рахмат. Ушуну баарын бизге эметип кулагы баардык жетекчилерге чоң рахмат. Ушу залды бизге ташнакай кылып салып берген. Азыр Кыргызстан боюнча анча-мынча мондай залдар жок. Дагы көп нерселер келе элек, эми жаңы эметтик да бияка бүскү да коюлат. Стенкалар келет баардыгы ордор менен акырын келет. Эми только биз иштеш керекпиз, чемпиондорду чыгарыш керекпиз. Мектепке Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 6 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Чатырын жабууга жана сырткы ички ремонт иштерине 4 миллион 700 миң сом, спорт жабдыктарын сатып алууга 513 миң сом, бокс рингин сатып алууга 340 миң сом жана 100 бала менен 6 машыктыруучуга спорттук формаларды алып берүүгө каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары ички шарттары жуунуучу жайына чейин камсыздалды. Мындай колдоо бул спорттук мектептин тарыхында болгон эмес. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду бизге жардам берип, бүгүнкү күндө ушул зданиянын ичин сырт отделкасын баарын жасап, раздевалка, туалет, душ кылдырдык баарын кылып, мына балдарга мен бүгүнкү күндө жакшы шарт түзүп беришти. Адан тышкары ринг алып берди. Мына инвентарлар, перчаткалар, илинип турган грушалар келди. Кече жакын деле мына биздин 10 класста окуган балабыз Алыбаев Тыныстан Кыргыз Республикасынын чемпиону болуп кетти. 92 килограммда али бул жаш бала. Ушу бокстун талаасынын өнүгүшүнө Альянс Алтын көп салым кошот деп ойлойм. Бул Талас шаарындагы эрежесиз эр таймашка кызыккан жаштарды тарбиялаган спорт клуб. Талас Fight деп аталат. Клуб мамлекеттик почта мекемесинин жер төлөөсүндө жайгашкан. Мында бакаятта Талас району жана Талас шаарынан жаштар келип машыгат. Залдын ичи талапка жооп бербегендиктен спортчулар Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан кайрылышкан. Колдоо таап спорт клубтун ичи ремонттон өтүп, шарттары заманбап болду. Компаниянын бул көмөгү спортчуларды кубандырды. Сиздерге Аллахтан разы болсун. Ушу талаастын жаштары деп жардам берип аткансыздарга Кудай буйрса ушу балдардан келечекте ушу балдардын үзүрлөрүн Талас эли, Кыргыз эли көрө турган улууларды көрөйүн. Ошол биз башка эмне айтабыз? Ошо барыңыздарга терең ыраазычылык, ар дайым колдоп жүргөн бутугандарга. Альянс Алтын улуу муундагылардын дагы сергек жашоосун колдоого алды. Фонддон Талдыбулак айылындагы бул машыгуу залына каражат бөлүндү. Жыйынтыгында айылдык апалар үчүн шарттар жакшырды. Негизи бул жер 40 жылдан бери каралбай келген эски мектептин имараты болчу. Аны машыктыруучу Кубанычбек Жаманкулов колунун келишинче оңдоп, апаларды машыктырып баштаган. Компаниянын колдоосунан кийин зал заманбап болуп, жаркырап калды. Былтыркыга караганда быйыл мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы. Мыногу маттарды, мыногу грушаларды, анан мыногу набивной мяч деп коет.
топторубуздун баардыгын ушу Альянс, Талас Альянстан алдырдык. Залды жасап алдык, маттарды жасап алдык. Жалпы бир 400 миңге акчасы кетти да буга. Эмес былтыркы караганда түндүк түштү көйдө, душубуз да бар, кыздардыкы, балдардыкы да бар. Альянс Алтын компаниясы жаштардын жана улуу муундагы тургундардын талабын эске алып, Талас облусунун спорт тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө жардамын берип келет. Жашөспүрүмдөр туура жолго салынсын деп спорт имараттарды ошону биз жаңы түз берип, балдар ошо жаңы имаратка келгенден баштап маанайы да башкача болуп, ошо спортко караган көз карашы да башкача болуп турган, биз да ошону күбө болуп турабыз. Кылып берген шарттардын негизинде ойлойбуз алдыда дагы көп жетишкендиктер болот. Элдин сергек жашоосу Альянс Алтын компаниясында өтө маанилүү деп эсептейбиз. Туура багытта баратабыз деп ойлойбуз да. Талас облусунун спорт тармагын чыңдоого 2016 жылдан бери Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 30 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Жалпы 90дон ашык долбоор ишке ашкан. Спорт ден соолуктун булагы деп коет, жаштарыбыздын келечеги, ден соолук чың болуш үчүн ошол максатта 2016 жылдан баштап ушул жылга чейин спорт тармагына 90дон ашуун долбоор каржыланып, ага 30 миллиондон ашык акча каражаты каралды. Булар каяка кетти десек, бул негизинен бул ар бир негизинен Кара Буранын балдар мектеби, Бакай атанын балдар мектеби, ошондой эле кээ бир айылдарда спорт мектептер бар, Өзгөрүш айылында бар спорт мектеп, ошол жака. Андан тышкары Талас районунун спорт мектебине, Жонар айылындагы спорт мектепке дегеле ушул болгон спорт мектептердин оңдоп түстөө ремонт иштерине каражаттар кетти. Белгилей кетсек, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Токио Олимпиадасына жолдомо алган таластык 5 спортчуну куттуктап, Олимпиаданын жыйынтыгын күтпөй эле баарына тең карап стимул болсун деген таризде ар бирине 50 миң сомдон берген. Мындан тышкары эрендердин оюну көк бөрүнү колдоп, Таластын намысы үчүн Альянс Алтын командасына каржылык жардамын берип келет. Атайын Альянс Алтын командабыз бар, клубубуз бар. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын биринчилигинде жогорку лигада ойноп жатат. Булардын дагы жылына 3 турнири болот. Ошол 3 турнирине балдарыбыздын барып келген баягы чыгымдарын каржылап беребиз. Айта берсе, Таласта Альянс Алтын компаниясынын колдоосу жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен спорт тармагында ишке ашкан долбоорлор көп. Калктын сергек жашоосун калыптандырууда мындай колдоолор дагы улана бермекчи.